Абалы keskin начарлап кеткен Чыныбай Турсунбеков реанимацияда үзүлгөн. Депутат улуттук госпиталдын жандандыруу бөлүмүнө түшүп, жасалма дем алдыруучу аппаратка туташтырылган эле. Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков пневмониядан улам каза болду. Бул туурасында Жогорку кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси Ибрагим Нуракын уулу билдирди. Анын айтымында, депутат улуттук госпиталдын жандандыруу бөлүмүндө дарыланып, жасалма дем алдыруучу аппаратка туташтырылган болчу. Мурдагы күнү жубайы менен сүйлөшкөнүмдө абалы жакшырып баратат. 1-2 күндө аппараттан чыгарылат деп айткан эле. Кечээ абалы кескин оорулашып кетиптир. Кечинде жандандыруу бөлүмүндө үзүлгөн, деди Нуракын уулу. Чыныбай Турсунбеков 57 жашта, белгилүү саясий ишмер тууралуу 9 факты. Чыныбай Турсунбеков 1960 жылдын 15 октябрында Нарын облусунун Нарын районунда Жанбулак айылында туулган. Артында 3 баласы калды. Ал кесиби боюнча филолог. Эмгек жолун журналист жана окутуучу болуп баштаган. 1997 жылдан 2010 жылга чейин АКУН, ЖАКТын башкы директору, Бишкек ун комбинаты, АККнын башкы директору, Кереги ишканасынын директорлор кеңешинин төрагасы, Кыргызстан ишкерлер бирлигинин президенти, Кыргыз-Түрк ишкерлер кеңешинин тең төрагасы болуп эмгектенген. Андан соң КСДПКнын тизмеси менен Жогорку кеңештин 5-6 чакырылыштарынын депутаты болгон. 2016 жылдын апрелинде Жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланып, 1,5 жыл иштеген. Булак Спутник KG. Маркумду жерге тез берүү керек болгон учурда кабырды экскаватор менен казса болобу? Экс-муфтий Чубак Жалылов жообу. Маркумду жерге тез берүү керек болгон учурда, кол менен казуу кыйынчылык болгон учурда кабырды экскаватор менен казса болобу? Бул суроого карата экс-муфтий Чубак Жалыловдун жообу социалдык тармактагы баракчасына жарыяланды. Албетте болот, казуу кандай гана жолдо болбосун, кабыр казылган болсо эле эсеп. Ошондуктан убакыт тартыш болгон күндөрү деле, убакыт тартыш эмес күндөрү деле экскаватор же болбосо башка ошого окшогон атайын техникаларды колдонууга шарият уруксат берет. Кыргыздын салтында кабырды казганда өтө чоң казып көнүп калышкан. Ушундай учурларда ошону кичирейтүүрөөк керек. Маркум бата турган деңгээлде гана чаган кылып, сырткы казанактан сөөктүн ичине киргизип туруп, үстүнөн кирпич менен тизип жаап кое турган болсо, ошол дагы жетиштүү деп жазылган жоопто. Соңку күндөр ичинде өлкөдө коронавирустан, жалпы пневмониядан каза болгондордун саны көп болууда. Коронавирустан акыркы сутка ичинде 7, жалпы 99. Ал эми пневмониядан акыркы сутка ичинде 29, жалпы 224 адам каза болду. Булак Супер KG. Ырчы Асел Кадырбекова жандандыруу бөлүмүнөн өзүнчө палатага которулду. Ырчы Асел Кадырбекова автокырсыкка кабылып, ооруканада жатат. Бүгүнкү күнгө карата Ырчынын абалы тууралуу Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Садырбек Жумабеков буларга токтолду. Ырчынын абалы оор, бирок туруктуу. Бир аздан сүйлөп баштады. Биз аны жандандыруу бөлүмүнөн өзүнчө палатага котордук. Жанында апасы бар. Ал эми Асел Кадырбекова апасын жана башка адамдарды тааный баштады. Бирок ал көбүнчө уктап жатат. Жылыш бар, деди Жумабеков. Эске салсак, Асел Кадырбекова 26-июнда Бишкек шаарында жол кырсыгынан жабыркап, эс үчүн билбеген абалда ооруканага түшкөн. Булак Супер KG. Мурдагы министр Сапарбек Тынаев каза болду. Кечээ 6-июлда мурунку айыл чарба жана мелиорация министри Сапарбек Тынаев каза болду. Сапарбек Тынаев бир нече долбоорлордун жетекчиси болгон, ошондой эле 2 жыл бою айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн директору болуп, ал эми уюмда 10 жылдан ашык иштеген. 2012 жылдан тарта айыл чарба министри кызматында эмгектенди. Айыл чарбанын эмгек сиңирген кызматкери 1990-95 жылдарга чейин депутат болгон. Сапарбек Тынаев 1948 жылы Ысык көл облусунун Жети Өгүз районундагы Оргочор айылында туулган. 3 баланын атасы. Булак Элдик Медиа. 7-июлга карата COVID-19 инфекциясынын жаңы 450 учуру катталды. 2020 жылдын 7-июлуна карата республика боюнча COVID-19 инфекциясынын жаңы 450 учуру катталды. Бишкек шаары 229, Чүй облусу 84, Ош шаары 32, Ош облусу 23, Жалал Абад облусу 47, Баткен облусу 10, Ысык көл облусу 13, Нарын облусу 11, Талас облусу 1. Жаңы катталган 450 учурдун ичинен тастыкталган учурлар менен байланышта болгондор 450 адам. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 78 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Ал эми бир суткада 12 медициналык кызматкер ооруканадан айыгып чыкты. Булак Элдик Медиа.